Assalamu алейкум туугандар. Токтогон жерибизден Манас баянын улай берели. Сиздер эсиңиздерде болсо, Көкөтөйдүн ашын баштаганбыз, эми бүгүн улайбыз. Алгач адаттагыдай эле биздин көрсөтүүбүзгө жакындан жардам берип жүрүшкөн мыктылардын жана кыргыздын атул инсандарынын аттарын атай кетейин. Биздин көрсөтүүбүзгө ар дайым өзүнүн жардамын берип бизге демөөрчүлүк кылган Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевич мырзага рахматыбызды айтабыз. Ошондой эле Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз мырзага ыраазычылык айтмакчыбыз. Ошондой эле Москвада ишкерлик кылган Шавкат Закиров досума ыраазычылык билдирмекчимин. Жана ошондой эле жакында эле биз менен кабарлашып, ошол биздин көрсөтүүгө өздөрүнүн салымын кошуп демөөрчүлүк кылган кадимки Сагынбай Орозбаков атабыздын жээн неберелери Сааданбеков Чоробек, Сааданбеков Уланбек, Сааданбеков Урматбек Идрисовичтерге ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Эмесе көрсөтүүбүздү токтогон жерден андан ары улай берейин туугандар. Мына ошентип Көкөтөй атабыздын ашын өткөрмөккө Бокмурун бүткүл баягы Ташкенттин элин чогултуп, анан бул такыядай Ташкент мен чакырган конокторго тардык кылып коер бекен деп өткөндө кеңешип олтуруп Каркыраны тандашкан болчу. Мына ошол эми Ташкенттен бүткүл кыргызды жыйнап, Ташкентти атайын аскерлерге сакчы коюп кайтартып, жатакчыларды ал жерде калтырды дагы. Андан кийин кыргызды кыялатып тоо менен көчүп олтуруп дейт. Мынау Олуята, Чымкент, анан Сайрамга келип, 7 күн конуп өргүдү дейт. Ошол Чымкенттен бери өткөндө Сайрам деген жер бар экен. Мына ошол жерге 7 күн өргүп калды дейт. Эми абдан көп эл чогулуп келе жатат да. Канча 100 миң деген түтүн эл келе жатат. Баягы дүйнө жүзүнүн көп жеринен Көкөтөйдүн ашы болот деп жалпы ошол Көкөтөйдүн ашына бир топ сандаган элди чакырганда. Мына ошол ашта кызмат кыла турган эле 40 миң киши дейт. 40 миң киши ары жүгүрүп, бери жүгүрүп, табакташып, муну ушинтип кызмат кылат экен туугандар. Андан кийин Олуятадан чыгып, Козу башы Копо деген жерде 20 күн кой семиртип алалы деп өргүдү дейт. Ал Козу башыдан чыккандан кийин Алматыда 6 күн ат сергитебиз деп ошол Алматыга 6 күн туруп калды. Андан кийин Эшик Түргөн деген жерге эгин айдаткан экен. Ал жерге барып, эгин айдаган элин шаштырды дейт. Эртерээк эгинди жыйнагыла. Мына ашка далай конок келет деп. Андан кийин Чабдарды ашып, 3 Каркырага келип түштү. 3 Каркырада 3 булактын оюна Каркырага ел толуп анан конду дейт мына ошол жерге. Мына минтип Каркырага көчүп келип, жайгашып, үйдүн баарын тигип, кызматчылардын баарын даярдагандан кийин анан 1000 деген балдарды жөнөтүп, отун алдырып, карагай кырктырып, кайын кырктырып, отундун баарын жыйнатып чогултту дейт. Андан кийин Жашайдарды чакырышты. Ага чейин Баймырза баш болгон бир топ мыктыларын чакырып, Бокмурун кеңеш салып көрдү дейт. Эми кандай кылабыз? Кимдерди чакырсак, кимдерди айтсак болот бул ашка десе, баягы байдын уулу Баймырза Бокмурунга кеңеш берип жатат. Эми көп элди чакыргандай эмне? Андан көрө ушул калмакты, кыргызды, ушул алаштын тукумдарын чакыралы дагы Манасты чакырып, ага ашты башкартып, буну ушундай кылып өткөрсөк болот десе, Бокмурун Баймырзаны катуу тилдеди дейт. Ай, Баймырза бакылсың деп айтты. Мен акыр заман журтуна мына ушул атамдын ашы салынарга киш болсун, акыр заман журтуна мына мындай айтылып жүрөр иш болсун деп ушундай бир Көкөтөй атамдын ашын улуу кылып өткөрөйүн деп жатсам, сен пастын сөзүн сүйлөйсүң. Сен деген кандай адамсың деп баягы Баймырзага катуу тийип, анан тетигил Жашайдар деген бар экен, ушул Бокмурундун айылында мына ушул Жашайдарды чакырды дейт. Жашайдар ары сөздүү,
ары көздүү ырчылыгы бар экен, сынчылыгы бар экен. Өткөн санжыраны катуу айткан мына мындай таланты бар экен. Мына ошол Жашайдарды чакырып, анан ак күбө тонду кийгиниң деп айтты да. Эми ак күбө тон деген баа зоот тонду кийгиниң, ал дагы менин күлүк атым Мааникерди мингиниң деп айтты. Анан барасың дагы тигил Каңгайдагы Коңурбайдан баштап Алоокеге барасың, андан нары барсаң далай эл болот, баягы жин пери дөө болот. Мына ошолордун баарысын чакырасың. Алоокеге айтасың, Коңурбайга айтасың, Бейжиңге барасың, андан кийин Ооганга барасың, Кошоябамды айтасың, андан кийин Акунканга барасың, андан ары өтсөң Мисир болот, Мисирден нары өтсөң чөл болот, чөлдөн нары өтсөң жалаңач, чачы узун ушундай бир эл болот, андан нары өтсөң дагы башка көлдүн жээгинде, туздуу дайранын жээгинде жашаган мына мындай элдер болот. Мунун баарын чакырасың деп ушундай тапшырманы берди. Азыр анын баарысын сиздерге мен катар ирети менен айтып берем. Эми Жашайдар угуптур деди. Бул ашка сен элди кантип чакырасың? Мына ушуну биринчи сага айтып берели. Бул ашта чоң байге болот. 61 атка чейин байге сайлат. Баш байгеси 9000 кызыл нар, 90.000 уй жылкы аралаш карамал, 100.000 кой, 82 эркек ургаачысы менен кошо санаганда 82 адам болот деди да. Муну ушинтип ашка баш байгесине муну ушундай байлык сайлат деп айтты. Ал эми эң 61-чи болуп келген атка эң артта келген 9 карамал, 90 кой, 2 киши сайлат деди. Бирөөсү аял, бирөөсү эркек болот деп айтты. Мына мындай улуу байге болот деди. Бирок ушул ашка келбеген бизди күтүп алсын, биз жетип барабыз, үйүн талкалайбыз, шаарын талкалайбыз, үйүн бузуп кум кылабыз деди. Аялын тул кылабыз, эркегин кул кылабыз, эгер ашка келбей турган болсо. Муну ушуну сөзсүз айтасың деп муну ушинтип айтты дагы. Анан Жашайдарга эми ашка кандай элди чакырасың, кайсыл жактарга барасың, угуптур деп айтты. Мындан ары барсаң Мисир көпө деген кала болот деди. 1000 сан кирген көчөсү бар Мисирдин. Мына ошол жерде Сейиттин уулу Кемел деген бар. Муну ошону айтасың. Айтканда дагы демитип айтасың. Эгер ашка келбей турган болсо, Мисириңди кыргыз келип талайт деп айтасың, шаарыңды камайт деп айтасың, малыңды түгөтөт деп муну ушинтип айтасың. Түбүңө жетет дейсиң. Эгер келбей турган болсо, бизден аёу күтпөсүн деп айтты. Андан ары өткөндө Кубайыс чөлү бар дейт. Ары жагы Дарыя Шор көлү бар дейт. Ошо жакта баары жылаңач турган, чачы узун, чачына карап, мансабын биле турган ушундай эл болот. Мына ошолорго айтасың деди. Андан нары өткөндө Дайранын эли Тайып деген болот дейт. Тайыптын эли Дайранын жээгинде жашайт экен. Тайыптын Көпөк деген беги бар, мына ошого айтасың деди. Эгерде ашка келбесең, келип кыргыз чаап кетет, кыйратып түйүңө жетип кетет, эркегиңди айдап барып сатыкка коет деп муну ушинтип угузасың деди. Андан нары өткөндө Желпиниш деген жер болот, Дарыянын жээги болот дейт. Таштын эли болот дейт да, таштар жашай турган эл экен. Даңгыт деген эл болот, Даңгыттын чоңу Чойналт деген бар. Бул эл дейт Дарыянын жээгинде жашайт, балыкты багып мал кылган эл болот. Мына ошолорго айтасың. Демитип айтасың. Демитип айтып кайтасың деп муну ушундай тапшырманы Жашайдарга берип жатат. Андан нары Керке деген ханга айтасың. Ага дагы жөн айтпастан демитип, эгер келбей турган болсо, элиңди чаап, малыңды талап түйүңө жетебиз деп муну ушинтип катуу айтасың. Андан нары өткөндө дейт, Сулаймандын тушунда дейт, Сулайман пайгамбарды айтып жатат да. Мына ошондо дейт, журт бузулуп, Кытайдан кыйла журт качкан журттун баары Жапанга айланып кеткен дейт да. Көтөрүш деген эр бар бул элдин дейт. Саймун арал жери бар дейт да. Мына ошол Саймун аралына жетесиң, ага дагы айтасың, эгер ашка келбесеңер, сырдаган үйүңдү бузабыз, шаарыңды камайбыз, малыңды талайбыз, аялыңды тул кылабыз, эркегиңди кул кылабыз деп муну ушинтип айтасың деп Жашайдарга
ал жактын дагы жерин айтты, кабарын айтты, ошол жерге жетесиң деди. Андан бери жагында деди, Кара Калмак эли бар, Ушаң Жолой деген беги бар, баатырлары бар. Аларга дагы муну ушинтип айтасың, келбей турган болсо, шорун катат деп айтасың деди. Андан ары өткөндө Анжылыкка жетесиң дейт. Анжы деген жер бар экен. Кырмыстын уулу Мурадыл, Кызыл Чоктуу Нескара деген баатырлар бар. Алар абдан көп кырдана сүйлөп калган немелер болсо керек эле. Буларга дагы катуу айтып, ашка чакырасың деп, муну ушундай тапшырманы беришти. Андан бери келгенде дейт, Чын Калаада дейт, Кытайда айтып жатат. Каңгардын тоосунун түбүндө дейт, Алооке деген хан жашайт. Мына ошол Алоокеге жетесиң, демитип айтып кетесиң деп, анан Алоокеге дагы кабар берип жатат. Андан кийин Капсаңдын кара тоосунда дейт, Бейжиңдин оозунда дейт, Бейжиң калаасынын оозунда Коңурбай жашайт дейт. Ошол Коңурбайга барасың, ал карасын даярдасын, ага дагы жөн айтпастан демитип катуу айтасың. Андан нары өткөндө дейт, баягы Кытайдан дагы нары өткөндө күн чыгыш көздөй кете бергенде Күбө деген жер бар дейт. Дугул деген эл болот дейт. Адамы менен дөө аралашып жашайт дейт. Суя деген журту бар. Мына ошол Суя журтуна айтасың. Кийенкес деген дөөсү бар дейт. Кишидаш деген жөөсү бар дейт. Кайчы кулак Каман алпы бар дейт. Кулан куйрук Кутан алпы бар дейт да. Ушул баягы жанагы айтып кеткендей Кытайдын ары жагында Күбө деген жерде мына ушул Суя деген эл бар экен. Ушул Суя элинин ичинде дейт, мына ушундай алыптар жашайт дейт да. Киндиги Темир Китен деген дагы эл жашайт. Мына ошол Китен деген элге дагы айтасың. Чаңыроо деген дагы бир калк бар дейт. Адамдан башкача. Буларга дагы айтасың. Эгер келбей кое турган болсо, кыргыз жетип келет дагы калааңдын барын чабат, өзүңдүн эсебиңди табат деп, аларга дагы демитип айтасың деди. Андан ары Чатаңайыш деген ханга айтасың дейт. Андан кийин бери келе жатканда дейт, Ылдый тарабында Эргелжел эл болот дейт. Андан кийин Итаалы деген эл болот дейт. Булардын эркеги ит, аялы адам болот. Буларга дагы айтасың. Жөн айтпастан демитип айтып кайтасың. Андан бери тартасың эми дейт. Бери тартып Ооганды көздөй өтөсүң деди. Ооганга өткөндө ал жакта Акунхан бар деди. Ал жакта Кошой абабыз бар деди. Мына ошолордун баарысына кабар айтасың деп, жанагынтип эле демитип кабарды айтып жатат да. Эмне үчүн мынтип демитип айтып атканын андан кийин сиздерге айтып берем. Ага чейин биз кабар айтып кете берели. Ошентип бери тартканда Кошой абаңдан өтүп Төштүккө жетесиң. Андан кийин Жамгырчыга барасың. Андан кийин эки кемин жердеген Үрбү чеченге барасың. Андан кийин Жүгөрү деген баатырга айтасың. Андан кийин Чегиш деген баатырга айтасың. Андан кийин Таласка жетесиң. Таластан Манаска айтасың. Деп ошентип кабарды берип, элди чакыртып коюп, Бокмурун даярдыгын көрүп жатат. Баягы жаш Айдар дүнүйө жүзүнүн баарын кыдырып, жин-перилерден бери, дөө шаалардан бери муну ушинтип айтып, хандарга айтты, Алоокеге, Коңурбайга, муну улардын баарына айтты. Эми дөөлөр келе жатат, перилер келе жатат, жиндер келе жатат. Анан кийин Кытайдын болгон хандары келе жатат. Бул жагынан Кыркчоро, бул жагынан Кошой абаң, тетигил жакта Акунхан Ооганды башкарган. Муну ушулар келип жатат. Андан нары Мисирден, андан нары чөлдүн эли келе жатат. Муну ушундай жылаңач жүргөн элдер келе жатат. Ушунчалык бир баягы дүнүйөнүн ар кай жеринен элдер каркыраны көздөй Көкөтөйдүн ашына келе жатат. Баягы Көкөтөйдүн көк туусу көтөрүлдү калкылдап дейт. Ушинтип элди күтүп калышты. Эми урматтуу туугандар, жаш Айдар Мааникер Күлүктү минип алып, ааламдын элин Көкөтөй атабыздын ашына айта берсин. А мен сиздерге Мааникер Күлүктүн боорумун Манастан окуп берейин. Сагынбай Орозбаков атабыз аны мындайча сүрөттөйт. Эми Манастын оону менен айтып бербесе окшошпойт муну. Үлкөн тулпар Мааникер, өнөрүн акыр барып көр, кара байыр казанат, калбыр өпкө жес канат, камыш кулак жес билек, кое берсең тушабас, мии кайнаган ысыкка, кырылышкан кызыкка, 40 күн чапсаң суу сабас, чөл биябан жазыкка, бок кайнаган сасыкка, 40 күн чапса кыйналбас, ошондой чөлсө жүрсө да, оозуна ууртап суу албас, сүрөтүн жылкы зымпыйган, териси кошо жыйылып,
капталга катып зыңкыйган, канчалык күн үт чапса да кардыкпай турган адаты, оң жагында 40 чалгын, сол жагында 40 чалгын, туу карагыл канааты, бир жумадан бир жума жүгүргөндө жупчуда, андан кийин кызыган, нак өзүнүн адаты, энеси аркар жел кайып, атасы тулпар чөл кайып, 80 күн үт чуркаса, желпиндиси даңканы, 8 таш жерге бурса да, күчөй турган маал эле, айлансаң дүйнө жүзүнө, арыктабас жан эле, артык өнөрү бар эле, 60 күндүк дайрадан, атта өтөр жан эле, 90 күндүк тоолордон, ички жүрбөс тоолордон, басып өтөр мал эле, бар өнөр мында бар эле, кастык кылса кай душман, карматпасаң кокустан, алдого кирип акыры, алдырбасаң окустан, кечип чапса чок өтпөс, кезеп атса ок өтпөс, жазайыл менен топ жетпес, жанаша атса ок жетпес, мааникер буудан миниңиз, байкап сөзүн билиңиз дейт. Мааникер буудан кадимки Кыргыздын Карабайыр деген баягы күлүк аттарынан болгон экен да, Карабайыр тукум экен. Мына ушундай атты минип алып, Жашайдар ааламдын элин кыдырып ашка чакырып келди. Ашка элдин баары келип жатат. Баягы бокмурун элдин баарын тосуп, алардын үстүнө үй тиктирип дагы, малын сойдуруп, муну ушинтип багып жатат. Арадан 1 ай өттү, Манас кечигип келбейт. Эми эмне болду десеңиз, Жашайдар Манаска жеткенде, Манас өзү ууга чыгып кеткен экен. Анын жигиттери баягы Серек, Сыргак, Чубак турган экен. Эми аларга Жашайдар жолукканда эле катуу айтты дейт, үстүнөн сүйлөп. Жашайдарга мына ушундай тапшырма болгон да, демитип айтасың, аларды кемсинтип үстүнөн сүйлөп айтасың, келсин деп айтасың, келбесе чабабыз деп айтасың, эсебиңди табабыз деп айтасың, муну ушинтип айтасың деген тапшырма болгон. Аны эми Жашайдар аткарып атат. Анан Манаска келгенде дагы, Манас жанагынтип ууга кетсе, Сыргак, Серек, Чубак ал сөздү уккан эмес. Өмүрүндө буларга бирөө үстүнөн сүйлөгөн эмес. Жашайдарды кармап алышып, булар дырдай жалаңач кылышып, сабап анан өлтүрүп кое жастаганда Манас келип калды дейт. Иштин чоо жайын уккандан кийин Манас кадимкидей күлдү дейт. Мен өзүмдүн сөзүм айланып өзүмө келген турбайбы? Муну мен Бокмурунга өзүм айттым эле. Дүйнөнүн элин ушинтип чакырасың ашка деп. Эми баралы деп анан кийин Манас камданып, жоо жарагын алып, бүт 40 чоросун ээрчитип, жигиттеринин баарын алып, аскер менен анан кийин Каркыраны көздөй жөнөп калды дейт. Калган кепти кийинки көрсөтүүдө улап айтып бермекчимин эми туугандар. Кызыгы алдыда. Аман туруңуздар. Урматтуу көрүүчү, эгер бизди колдоп, эмгегибизди баалап, бабаларыбыздын даңкын баяндаган көрсөтүүлөр көбүрөөк чыгып, көбүрөөк жайылуусун кааласаңыз, экрандагы номерлерге акча которуп, демөөрчүлүк кылсаңыз болот. Күч бирдикте замандаш.